Кутман кечиңиздер менен түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Мен азыр дагы кайра ак өргөдөмүн. Алтынай Арстанбекова деген аккаунтумдан чыгайын десем, заряд түгөнүп калган экен. 6 деген өзүмдүн аккаунтум бар. Бул аккаунтта толтура түз эфирлерди кылчумун. Кийин ошол жанагы кечеги ак өргөдөгү айтылган Нурлан деген кишиге окшогондор ошол хакерленип ушул 6 деген аккаунтумду жапканга аракет кылышты эле. Анан Алтынай Арстанбекова деп өзүмдүн атыман аккаунт ачкам. Эми азыр ушул түз эфирде дагы, урматтуу достор, колдон келишинче таратып бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде, кечеги ак өргөдөгү келип жолугуп эл менен элдин таламын талашканча бийликке жеткирейин деп аракет кылып түз эфир кылгандан кийин мэрия, Бишкек мэриясы тарабынан атайын реакция болуптур. Бирок ага чейин таң атпай эртең менен башка дагы окуялар болуп кеткен экен. Ошол окуялар боюнча азыр түз эфир кылып атам. Берки Алтынай Арстанбекова боюнча дагы эме кылайынчы мен. Алга да чыга берейин, эмеси бүткүчөңдү. Заряды бүткүчөңдү чыга берейин. Азыр ага да эфирге чыгып алайын. Бираз күтүп туруңуздар. Странач. Мен жазып атам азыр. Ушул түз эфирди бөлүшө бериңиздер. Ушул түз эфирди бөлүшө бериңиздер, мына мен чыгып атам. Ак өргөдө бүгүн да түз эфир деп жазып атам. Берки Алтынай Арстанбековага да кирип, ал жактан да көрө бериңиздер. Канаки, бул жактан немелер какта жүрөт кишилер. Ай, бер турбайсың. Байке, мени тартып турасызбы, мени? Мына көрдүңүзбү, мен көрүнүп атам. Ушунда отуруп эч жака тийбей кармап турсаңыз, мен азыр. Котуң жүзүңүздү көрсөтөйүн. Мынакей. Жакшы эле. Жазып атам. Азыр мен жазып атам. Мени сотко берем деген Нурлан Байкени күтүп атабыз. Нурлан Өмүракынов. Жок, Өмүракынов эмес экен. Башка Нурлан ба? Ошондой экен азыр. Тактап атабыз. Ошо тактап коюңуз, Жазып атам, бул эфирге да чыгып атам. Бөлүшүп коюңуздар деп жазып атам. Гүгүм кирип калды, кеч болуп калды. Ошого карабай келди. Достор, мына мен 6 дагы азыр Алтынай Арстанбековадан да түз эфирге чыгып атам. Ушул түз эфирди колдон келишинче таратышып бөлүшүп коюңуздар дагы. Мен деген азыр неме кылып, кечеги ак өргөдөгү парк, жашыл зонаны коргогон ак өргөнүн тургундарынын түз эфиринен кийин Нурлан деген мени сотко берем деп даярданып аткан экен. Ошол Нурлан Байкени биз азыр күтөлү, Байке. Эфирден аркылуу чакырайын. Нурлан Байке, Байкесизби, инисизби? Келиңиз ушул ак өргөгө келип, бул жерде аксакалдар турат. Аксакалдардын алдынан өтүңүз, сүйлөшүңүз. Тиги жерин беришеби, беришпейби? Ошону мен түз эфирде көрсөтөйүн. Эгерде чындап эле ушул жер сизге караштуу болсо, ушул жерге соода борборун салам деген көп беттигиңизден кайтпайын десеңиз, анда документтериңизди көтөрүп келиңиз дагы. Ушул ак өргө конушунун жашоочуларынын алдына документтериңизди көрсөтүп, өзүңүздүн ак, так, эле чындык экениңизди көрсөтүп кеттиңиз. Мен сизге эфир берем деп айтканмын кечеги эфирде, бирок деген сиз келбей эле тиги Улукбек Карыбек уулу деген эркин журналист аркылуу мени издеткен экенсиз. Тапкыңыз келсе өзүңүз тапмаксыз, эфирге чыгам деп айтмаксыз. Жок, анын ордуна Улукбек Карыбек уулун жумшап коюп, мага Алтынайдын номерин таап бер, мен деген сотко берем деген экенсиз. Мени ак өргөлүктөр чакырды. Ак өргөлүктөр менен келип өзүңүз сүйлөшүңүз. Ак өргөл менин Кыргызстандын жараны, кыргыз элимдин таламын талашы, мен ушул жерде жүрөм. Келем деп аткандан кийин эми Байкеле дейсиз да, кичи болсо да Байке дей туралы, кезин анан көрөбүз да. Мен сотко берем деп турду, анан кийин сотко берем десе, мен айтып атам, сотко берсең бер. Сотко барганда балким Нурландын ким экенин көрөбүз, көзү кандай, өзү кандай, акчасы канча, канчалык бай, канчалык крышасы бар экенин. Бул жерде ал Уланды көчө подрядчиги фамилиясын билбейм деп толук айткан жок да, жана подрядчигин мен билбейм. Билбейм деп.
Ulan dedi atı. Kecheki efirde İman Köçe деген деген, жаш бала. İman деген жаш бала, мен ушул жердин подрядчигимин, мен ушул жерди курамын. Мен закатчигим башка. Аты жөнүм фамилиясы билбейм, аты Улан dedi. Нурлан деди байке. Нурлан, О, Нурлан деди го, эмне адашасыз? Нурлан dedi. Өзүнүн аты Иман экен. Ооба, Нурлан Эме dedi. заказчик ким десек, Нурлан деди. Nurlan dedi. Ana nemi biz sizdi çakırdık kızım. Günümüz yetmey atkan жоғыр бийликтерибизге. Канча жолу кат жазгансыңар? Бизге мына кайрылганыбыз президентибизге, Камчы Кыдыршаевичке, жогорку кеңешке, мэрияга, госстройго, прокуратурага алардын жанакы бири-бирине окшош отпискаларын эле окуп отурабыз. Мага 13 барак отписка келди, турат азыр. Эми дагы кайрылып атабыз. Майрамдан кийин бурса кайрылып дагы киргизебиз. Ошо үнүбүз жетсин деп эфир аркылуу айла кеткенден амал түгөлгөндөн кийин ушул эфирге чыгып атабыз. Сиз мен биринчи көрүп атам. Бу акта талант деген бала таап чакырган экен. Бираз көсөгө кеттиңиз. Сизге өтө чоң рахмат алдым этейин. Ушинтип элдин мүдөөсүн аткарып, ак эмгеңдиги чуркап жүрө беришимик демек. Эми жана сотособуз деген бала келип жүзүн көрсөтүп, бу ак өргөлүктөр менен таанышып, кандай себеп менен бул жерди алды, ким кайсы канча учасак сатып алды, булардын ээси ким, бизге тактап берсин. Эми сотко берем деп атыптыр. Ак өргөлүктөр менен соттошуңуз деп айттым. Себебинде ак өргөлүктөр чакырган мени. Эми биз менен соттош келип, эгерде кыйын болсоң, крышаларың баары тиги өтө жогору жактан болсо ушу бизге айтып, унчукпай калат, анан ошондо көрүп, унчукпай калабызбы же, унчугушабызбы ошондо көрөбүз. Кел жүзүн көрсөтүп кеткениң, эмне үйүңө жашынып алып бир жаш балдар жиберип коюп айдактап отурасың. Жүзүн көрсөт да. Кene фамилиясы. Эми ошол Нурлан деген фамилиясы сизде бар турбайбы жанагы? Эми Нурлан деген фамилиясы ким эми? Мен көзүм көрөт, окучай. Кана эже кана? Көзү бар киши, ачкысы бар кишини жумшап атасыңар. Эмне качасыңар? Айна билежа, жана. Коркосуңар. Эмне деген кагаз биринчи окшойт, эмне деген кагаз экен? Эмне деген кагаз окуп бергилечи? Башын. Оку разу. Кена кызмай. Договор дейт. Эмне келишим байке? Бул жерди сатып купулу продажа дейт 4 миллион бирдеме сомго алынган деген келишим экен. Кайсылар чыгарып атат? Көзүм жетпей атпайбы? Койсуңарбы? Кел, Зуреже. Бул фамилияны окур, баарын ачки жаш эле экенсиңарбы? Жакшы. Жакыныраак келип, Нурлан дегендин аты, фамилиясын билбей атабыз да. Көзүм көрбөй калды, мен буларды життинен тааныйм да коюш. Ооба. Неремде көчө чыкты. Ошодо эми 70ке чыккандан кийин 70 байга ушинтип калат да көзү көрбөй. Байке. 70 байга. Покупатель байке мына Байботоев Нурлан Чоткараевич экен. Бореки жердин компания ээси ушул экен, ушул киши экен, э? Байботоев Нурлан Чоткараевич. Покупатель экен. Үй саламды аткан. Жерди сатып алган. Значит, ошо ээси ушел турбайбы? Ошондой турбайбы. Эми буга саткан киши ким болуп атат? Ошону тапсак болобу байке? Эми бул жерден да карайбыз аны. Бакта бар болуш керек эле да. Сиз жаш турасыз, ачкысы жок көрөт экен, шомбоне же. Бул эмне деген кагаз экен? Наивей очкисин тастап коюп. Торговый центр с подземным автопаркингом на собственной территории жилмассива Акорго по улице Ахумбаева, улица Ашар, 43. Участок номер 3868, 3877, 3880, 3881. Түшүндүк. Буну ким деп атат? 1, 2, азыр ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 участок экен, 5 соток канча? Эми буну ким? Буну департамент государственной экспертизы при государственном аттестате архитектуры. Кыргызстан окусаңыз? Жок, Кыргыз Республикасынын Кыргызстан окусаңыз? Кыргызстан жакшы окуп берем эле ошон үчүн. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине Чолпон эже орусча бүткөн, орус калды. Караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик
агенттигинин алдындагы мамлекеттик экспертиза департаменти. Дамиреже да келди бара. Көрүп койгула. Эми ким кол коёт? Колдоосо утверждаю директор деп туруп Акназаров деби, Акназаров М деген. М экен. Кайсы жылы? 2024 жылы экен, бирок могу эмени көрбөй жатам. Кайсы ай болуп турат? Кайсы ай болуп турат? Апрель деп турат. Апрель. Ошо мына жакында эле берилип Жакында эле берип коюптур да, ошондо. Акназаров деген Кострой. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Байке, мына договор ким менен договор түзүп атат ошол? 12 апрель экен. Мына день космонавтикиде жазылыптыр да бул. 12 апрель 2024. 2024. Договордун башын окуп алачы. кече жакында эле. Эже жанагы Байботоев Нурлан беле ошо менен кийин келишим түзүп атат, ошону тапшырсаңыз. Ошо договордун башында болуш керек. Купли-продажи земельного участка города Бишкек, Кыргызской республики. Зора жардам берчи. Канча очки албай? Байышев Майрамбек. Байышев Майрамбек дейт. 80-жылкы 1980-жылкы Байышев Майрамбек деген паспорт серия. Байботоев Нурлан Чоткараевич менен келишим түзүп атабы? Ооба. 75-жылкы бала экен, мына. 75-жылкы экен. Мына продавец. Байке эмес, мага ини болот И экен. покупатель. Таптык эми, инибиз келсин. Ооба, келсин, мына. Байботоев Нурлан Чоткараевич 75-жылы төрөлгөн. Ал покупатель экен, продавец Байышев Майрамбек. Экөө келишим түзүптүр, бирөө сатып атат, бирөө алып атат. Майрамбек Шайлообек. Нурлан деген жигит. Мына сизди биз эфирде күтүп атабыз, келиңиз эми. Фамилияң такталды де. Такталды фамилияңыз. Биз билген эмеспиз, даже ак өргөн жашоочулар билген эмес. Фамилияңызды жаттап калган эмес экен. Кечеги Иман деген подрядчик бала айтып аткан, Нурлан байке, Нурлан деп айтып аткан. Ал өзү бала 27 жаштагы жаш бала болчу, кечеги бала. Жаш бала болчу. Куруучу бала. Эми бүгүн эмне болду байке, ошону айтыңыз. Тактадык ким экен? Бүгүнкү көчөкү эфирдин Эртең менен эмне болду? Тияка барып көрсөтөсүзбү? Жүрүңүз. Көчөкү эфирдин жыйынтыгы ошо мэрия уккан экен. Эртең менен келип бул жерде күтүп туруптур. Мени бул жерден бу азыр саат канча болчу байке айтсаңыз? Дүкөнчү чакырды, где-то 9-10 дегереги бар, 9. Андан келсе бул жерде эки отурган экен. Да бири жанында да бирөөсү бар экен эше кылып. Эме жанакы эме тартканы. Эме чет архитектору менен келиптир. Ким келет? Жан Нурлан келет, ким келет? Азамат деди акын ветеринер мен. Ветеринер. Бекеш сиз айтпадыңызбы? Эртең менен бирөөлөр келип мусор чыгарып баштаганда анан кийин кетселер келет. Ал жерде жумушчулар келди. Ошону айтып атам. Ошол канчада Бул жерде жумушчулар келип иштеп атат. Мындайда бул жумушчулар келип иштеп атат. Не кылаптыр байке? Алар бул жерге келип токтоптур эле, алардын келгени тияка келиптир. Тиги балакчандар ошол жака келип атты, жакты көрүп калганын биякка басып турап, эмне кылып атат. Анан мындай иштеп биякка чыгарып, анда токтоткула. Транспортуңарды кетиргиле. Ким бул жерде себеп десе, бул турарабы барбы, бирөөнү айтып, "Дай токтот" деди. Мен келген убакта тиги тракторлор токтоп кетти. Ошондо булар деген акырчыгы чыгарып ачкан болгон, Ооба, акырчыгы чыгарып. Мына үйүлүп турган нерсени. Ооба, үйүлүп. Үстөп байыма кылды. Жерди иштеп чыгарышкан да. Негизде. Ооба, тегизде чыгарып даярдап аткан. Эмба көчөкү тарткан эфирден кийин деле бура болбой эле кайра жумушун баштап атат. Карабайсың. Анан эмне тиги обещать этип кетти, эми булар аягына чыгып бүтмөйүн, мындайын эч эме кылынбайт. Бул маселе чечилмейин. Токтотобуз. Эми аны да көрөбүз дедик. Тияк болсо сот болот деди. Бүгүнкү сот менен тартылган экен, саат 11-де болот деле. Geçenler kalavuzda da kaldı. Çünkü yakınlıklar var. 70 ayın gitseler de karın koştu. Azamat. Gitseler oyuncu olacak. Ben
O'sha kelib javob berdi. Azamat. Nima azamatım dedi. Anana degende maqtanib berishdi, uni jasab atamiz deb janida bir arxitekt berdi. Yaman bolalar ayanchasin gördük bizerga degende saytda. Murunganday tutsaq tag'osha aqbolda tursun. Nerega qaytarsin? Yer bizga qaytarsin. Andan keyin alan Nereden yerine öttü municipallik yerge öttü, zakondu türdü. Anı oşondayın emne kurulat, emne kuruş gerek, oşondayın biz el aytağız, çeçeviz. Adegende bir yakka kaytarsın yerimiz. Emi ertemenen vitsemerдің келгенин билет. Нурлан деген киши. Андан кийин деген токтотуп койгонун билет. Масала чечилбейин эч нерсе кылбайсың деп токтотуп койгонун билет. Анан билгенден кийин дагы жөнө турбай мени сотко берем деп атат да агай. En barısı gelip sotko versin emek. Agırgön жашоочулар. Agırgön жашоочулар meni sottoşurdu. Gelsin. Aktığın şu boğdaki yer çın vakı mıyzamdı türde çeçilgenin bir yerde tolku sot menen prokuratura çeçet. Ana momunda azelenin yerlerde farklı aldıkan sosyal obyektlerden barın prezident algıla. Acerler munafiska ketken emes. Kaçan kuru 10 yıl 15 yıl yaşaganlarga munafis bergen. Bu boş durgan yerde. Bir jagынан tiyaktan Atatürk barıp atsa, kalkalap tübü olup bayıp atsa. Bu eşteki kurulak yerde gelip kayra bir aktarıp berip atpayız. Kiyinki mer, kiyinki boş duramına göçek koygan, ortayımız. Zamı bizden akıyor, bu yakta kolu жүрген tübü. Aktasarp'ta öte kolga. Aktasarp degeni koyup kolun koyup berip atar. Buna 24 yılı aprel ayında. Buna aprelde 12. kosmonavtlar günü koyup berip atar. Ruhsat baştagıla dep. Ошол 12 апрелде кол койгон Акназаров М деген кишинин ал мамлекеттик кызматта иштеп атат да. Ошол кишинин койгон колу тиги чыгарган чечими мыйзамдуу экен, ошону да текшертиш керек экен анда. Ошол текшер. Ошо кече жакында кол койгон үчүн келип атат да. Ооба, ошо колго уруксат берген үчүн келип атат да булар. Эгерде кол жок болсо булар монтип баштап айтат. Эң биринчи ошону болуп атат. Ушул такталсын. Майрамдан кийин болуп калды го. Майрамда айнын прокуратурага азыр документтер болуп кеткен, ертең өзү бери майрам. Иштебей жок. Андан алтысынан кийин алып тапшырып берген. Акбер Жапаровга, Садынур Кожоевга, Камчыгдыр Шаевичка, генералны прокуратурага şu yerlerden bari aristga koyup vay işlerini toktolsun der. Bu ile yer emez, bu 10 etaj. Ya Nurlan, ulan böyle, kim bilir bu? Nurlan Umrakunov. Aşar o. Aval kim sot koyratam degen usul bolup turupsa, adaşıp aytıp alsa. Adakı Ulukbek Kadirbekov'un ökönümünde yakındık. Ökülata ökülenellik yakınlar var. Balkim oşul mu etip atkattır. Ulan da koysalar efirden görüp beni ulan da atattır. Oşonda almaşı olup kaldı. Oşon yem taktaldı da. Ulukbek Kadirbekoğlu degen jurnalistke tegi men Altınay'ın telefonu tap degen Nurlan uşul жерге gelsin de hazır gelsin. Gelip mına men turam uşul жерге gelsin. Men nomerimi izletpey uşul жерге gelsin. Men söylüyorsun. Sizler menen söylüyorsun. Sizlerin kollarında dokumentlerdi görsün. Noğu jerin ahvalın görsün. Ojada oynap жүрген baldardı görsün. Emi da bir kayırılıp keteyin. Ulan Ömer Akınov'a. Zaman. Nurlan. Yok, жетпеш байке. Nurlan Ömer Akınov başka okşoyt dagın. Sizin kolunuzda dokumentteki Nurlan başka okşoyt. Oşo başka. Em bu örek 10 etaj niyesine. 10 etaj niyesi Nurlan Ömer Akınov'un inisi de atat. Zamandaş partiyasındağı. Eminim aldın yeteyin. Sen köp yerge kuruluş kurup geletasın. Kaçan toyasın degi. O yerge gelip görünüp get sen daha gelip. Kazayistini magazin koyam, çarbalık magazin kuram dep 2 etaj. O yerleri aldım 10 etaj kurup koydum. Bu sen kurgan yer Ağırgöl'ün bazarımız bile. Bunu kanday satıp aldın? Kaysı mıyzam türünde. Kimden? Oşonda taktalat. Bu da girip atat. Sen 10 etajındaki prezidentke aytılat. Kamçıldırışı. Daha size saat tekşeriles. Akaçayın gelip düşündürüp getirin yüzünüzü görüp durun. Daha gör öyle. Uyalıp koysan bulayın mı? Kaçan toyuyorsun eylene? Buna Halder'de bizim pazarımız var mı?
Аны busupturup alıp aldım. Al bazarda başka bir ödü. Arkitekturada işleyen kişi satıp alıp bir de okudum ben. İlitet Akdağ rayonunun hakimiyatında işleken dep bu atalım. Arkağına da kuram dep tutuyor atkanı kesin ama da görüyoruz. Bugün bitsemer aytıp etti ayak aydanakı eme kurağısı. Park çaktı kurup vereyiz. Baldarıga dedi, döydürüp kurak ayrılmadı. Hem uşu bizi efirden oku atkan Kırgız yaranlarına da gayrılayın. Şu Ağırgön'ün yaş uğuldarımızga daga gayrılıp keteyin. Bir patriot bolup elimiz düşerge siler için 89. sınıf baldarımız kvartalar vacısında bu şerdi alıp şörge sot strukturaları menen sot obyektleri menen park sarp bağırıp olmuş baldarımız jakşı tarbiyasın dep şerden jakşına göğüsün dep biz tilek kıldı gelek. Hem oşa tilekti taş kaptırıp momday köpesler gelip julmalap üstü alıp atat. Aynen aynı şu yaş yetkinçikler. Silerdeki patriot bolup durup ateneňerdi jiberiп ibe jaşınbay. Gelip boylarıga turmuş жерди kurgoy turgan silersiňer. Demegi jiberip atarsыңар kommentari. Ha koyboysuňar bu tiginde mында ana mындай dep. Şunu жазатчы. Ооба, силерди алдап атканын билбей атасыңарбы? Тоoko жөжөгө жем чачкандай силерге бирдеме чачып коюп алдап атат да, түшүнгүлө да силер. Анан да 89-жылдагы şu агырылган кар картаң телетоңчтарга да кайрылып кетейин. Vay siler gelip bu yerde bolup atkанды көрүп атасыңар мынакей көчөдөн бери бүгүн. Мындай билип, мурунку патриоттуулугуңарды көрсөтүп кетсеңер боло. Эми арабыздан жыпаршык шей өтүп кетти. Da bir kançalar getip kaldı. Anan da emeleri jana emeler var, enpo var. Oturup aldılar da ünü çıkpa kaldı korkup. Öz vakattan özün bak emelerini menen jaşap atşat. Kalgandarыбыз gelip momda korgogula, momda çurkan kızlardı kolda olalı. Uşular jetkirip atat ünübüzdü. Başkalardan ümit çok bolup kaldı. Tolkole iki kişimiz kaldı mı? Sadın Nurgojo isminle kamçılıdır şayip. Başka ümitimiz bitti bu şahar degen jana jelelegen emedey olup mafya olup atıptır. Görüp kaldık. Jeke kurulçu kurgan momdaylardın bari uylatıp kança ming degen kişilerden jakçası çok üylödü çok köçede жүрүшөт karşı. Agay men bir suram var. Sözünüz karaldı, bölüp koyunga çıkpabыз. Jana vitsemer geldi da gelgenden keyin sen arızdangandan keyin toktotуп койгула деп айткандан кийин o контейнерлерди алып кетсин. Биздин балдар футбол ойнай албай калды деп айттыңыздарбы? Ayttım anan tege al sırası düşündü ve düşünüktü jigit eken. Bu yerde koydu aldı murunkular gelgende de emi turaversin dep ayttılar. Kurulgan jok eşteke jogan jok dep janakı Lenin rayonunun Beken'in bölümü talan adilet degen jigit. Emi turaversin de iş sürgönce jok dep aytkan. A birok iki yolu gördüm balдар konteynerin üstüne çıkıp alıp salto sekirip atar. Arka moynu seli ölüp kalsa o жерден Kim жооп берет? Анткени мен ошо Adiletке кайрылгам, алдыргыла деп. Начальник ровдуга кайрылганбыз. Алдырып кеткеле моmu dedi. Алар билет, канча кишилер күбө бой жерде. Анан эми дагы сага айтайын, давай алдырткын. Биринчи силерге барабыз, бир болсо да. Мэрияны каптайт буга көргө, эгерде бир бала кылсык болсо. Диреген жооп болду. Ошону ойлогондо түшүм сразу жанында текелеп алдырып кетти. Алдырып кетти. Эми эртең күтөбүз, эми майрам болуп калды, анан мында дагы коорап калышты, майрам болсо да билбейм. Тиги яка командаңарды бергиле, командаңарды бергиле келсин, жүктөп кетсин. Жетмишбайке койгондо майрам жок, аларда майрам болобу. Ошону айтып атам да, алып келгенде 5 мүнөттө алып келип койдук. Эми сүйлөңүздөр. Мына агыргөн. Жалгыз эле мен сүйлөө керек, көп. Бул жалдап койгон кишидей болуп калабыз да. Мен сотко берем дептир ошол Нурлан деген киши, ошол жөнүндө сөз болуп атат. Бул ал мода болбоду, сотко бермей, отургузмай. Журналисттерди кортукпай мода болду. Уже 11 журналист эле отуруп атпайбы? Kim билет эми? Мен 12-нчи болуп барып калды деп атам. Андан кемсиң бара берген экен. Күлүптүн болот экенбиз да, майла жок да. Кудай сактап. Жок. Сотко берсе болобу кайра?
Нөгө бөт Болот, неге болбойт? А сот туура чечим чыгарбаса бериш керек да, чынбы? Ошондо кайра сотко беребиз. Судейский коллега деген бар. Ошодо. Ошоға қатысып тұрбай мояқны соттағыла бұл енді күні тура мысқыл деш керек та. Мен баягы мыскылдап сүйлөп көнүп калганда ошол мыскыл тамаша сыяктуу болуп атат да, жанагы сөзчү. Эми бул деген тамашалуу нерсе эмес болот. Тамашалуу нерсе эмес. Серьезный нерсе бул. Бул чын айтканда ошондой болуп калды да кийинки убактачы. Ошону көрдү дагы ошон үчүн коркутуп атат да, мен соттошом деп, мен сотко берем. Колунан келгенин кылсын. Эжелер силер айта аласыңарбы? Айтасыңар. Бери сөз болду, неден сөз болду? Ошо эки жактан биз чогуу атпайбы? Жанагы биздин Агыркөөнүн 89-жылкы ген план боюнча бөлүнгөн социалдык объекттин жеринин баары ген бийликке келбесин көздөрү түшүп эле, улам жаңы бийлик алмакчы эле. Эми акимиятка да ушу жерлерде жыл сайын жаз болду бизде ушундай проблема да. Улам бирөө келет, кайра иш болуп барабыз, анысы кетет, кайра экинчисине, үчүнчүсүне берет. Ошон үчүн ситуациядан пайдаланып мен айткым келет да. Садыр Нургожоевич менен канча кылышат, естественно, бул эме мындай да ички тышкы иштерди жасап, ал кишилердин колдору жетпейт. Но мэр менен аким ушу элге кайрылып кириш керек. Мамлекеттин байлыгы эл да. Элдин жашоосун жакшыртылыгын, элдин оңолушун, жакшы жашасын ошого деле көңүл буруш керек да. Эси элге карапайым, элге көңүл бурулбаса, анда биз билбейм анда кандай иш болот. Ошон үчүн мен ушу эфирден кайтадан айткым келет, ушу вице-президент биздин мэрибиз, анан кийин аким өзү келип, эл менен жолугушсун. Жанагындай ар кандай көз караштар болуп атат. Бияктын ээлери тиги биздин журналист сизди өзү чакырды элек. Сиз мени сотко кайрылам депчи. Эми сотко ар бир адамдын укугу бар, кандай кайрылат ар өзүнүн деңгээлинде. Но биз чакырганбыз. Биз аны өз моюбузга алабыз. Биз болбосо бизде мындай ситуация болуп аткан сиз кайдан билет элеңиз? Ошондуктан бийликтер бар кайда кандайдыр болбогон күндө да бизге көңүл буруш керек. Бияка кириш керек. Эл менен эсептешиш керек. Качанга чейин ушуну жүрөбүз. 11-жылдан бери кайрылып кетебиз, ошо результат жок. Шаардыкы кимде да болчу материал. Вакыт бергиле, оор экен материал деп до сих пор жок, берген жок. Полицияга кайрылганбыз, ал убакта полиция жөлү элек болчу. Алар акимиятка берип чечип кое турган иш экен, элди бара кылбай өзүңөр чечип койбойсуңар деген. Ошол учурдагы бардык фракциянын лидерлерине кайрылганбыз. Президентке кайрылганбыз. Мэрияга, акимиятка, ДЖСке баардыгына кайрылып, отпискалар турат, но тем не менее результат жок. Эмне үчүн мындай болуп атат? Потому что биздин 89-жылкы Дүйшен Өмүралиев чыган карта, ген план карта. Ошондо социалдык объекттин жери 8 садик болуш керек болчу, 6 мектеп болуш керек болчу. Ошону бүт баары сатылып кеткен. Кантип сатылып кеткен? 2005-жылдан баштап ошол ген план картаны улар корректировка жазып, жокко чыгарып, ошо социалдык объекттин баары бүгүнкү күндө как земельный участок болуп турат да. Ошон үчүн келгендердин баары биз салабыз, укугубуз бар деп смело келишип атат. А биз ал картаны архитектурага, Ленинскийге бардык, жок. Подтверждение беришти, жок мындай карта деп. Глав архитектура ошолто зам болчу, Анарбеков, Аметолла Анарбаев, ошол кишиге да кайрылганбыз. Ал киши эс алып калды, бул карта силерде каяктан жүрүп деп. Бизде ал карта бар, но тем не менее буларда жок да картачы. Өздөрү корректировка кылгандан кийин төгөр менен жоготуп калды. Анан ал ким өз кылган ишине жооп бериш керек. Биз как жашоочулар келечек үчүн, келечек муң үчүн биз ушул жерде алып калалы деп атабыз. Кымдай эле жер калды, баары сатып бүтүштү. Элге да коюш керек да. Биздин балдарга да эс ала турган жай керек. Мына ушулар азыр салам деп аткан жерде карылардын эс ала турган жайы болчу. Мына булар алып развлекательный центр салат экен да. Тем более частный. А биякта биздин кармандарыбыздын акча не позволяет никак. Акчабыз жетишпейт, ошондой огромный акчага биз балдарыбызды эс алдыра албайбыз. Же паркы жок, же эс ала турган жериңер жок, же багыңар жок. Базарчыбызга деп же бала бакчаңар жок. Салып койду. Билбейм кандай болот. Ошо биз өтө Жаш өтүп атат, паркыбыз жок деп койсоңуз. жаш кезекте алдык элек мына карып 70-ке жетип калдык кызычы. Анан эми биздагы бар балдарымды келечекте ойлоп кетсиңер. Мына бир үйдө азыр 4-5 бала бар. Бир үйдө 2-3 келин жашап атат. Анан ушу эмне үчүн биз менен эсептешип койсо болот да, эл менен. Биз болгон талапты ушу социалдык объектини 89-жыл картаны кайра ордуна восстановить этип беришсин. Ушу турган жерде жоктугун ушу турган жерди бизге калтырып берсин элге. Парковый зона, бала бакча кылып берсин. Жакшынакай эң чоң поликлиника салып берсин. Ошо биздин талап, биз башка талап жок бизде.
Анан мен айтайын дегеним сүйлөйдүңүз беле? Айтыңыз. 2009-жылғы карта. 89-жылғы. 89-89. Айтыңыз. 2089-жылғы картабызды бастан өтетіп беришти. Жок дебей, эч калпты айтпай, жасына кагылып бастан өтетіп берсин. Эч качан архивде жок болуп кетиши мүмкүн эмес. Мамлекет мындай бир төңкөрүш болмоюнча архив жок болбойт. Бул деген закондо өтө илгертен келаткан нерсе. Анан жөн эле тиңде мындай деп эле уламлы законду которуп ал бул деп элдин башын оорутпасын көп. Агыр көлүктөр эмне бизин асмандан түшкөн жок, ушул жерде эле келатабыз. Улам кайсы чоң келсе, ошол чоң бизге салып берет бекен деп. Биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жок. Болсо ябак эле барып архивди тутуп атып ябак салып алмак. Ошону айтам да, эже. Келбеген үчүн мына бүтүп келатабыз. Туура айтып Улам атасыз, бир чоң келген сайын эле ушунтип эле башты ортуп чогултуп эле бизден эле жумуш жокпу же? Биздин кылар ишибиз жокпу? Ошону айтам да, жана канча мэр келди, канча аким келди, же ошолор келип кайда барат? ушуну салып бергендин ордуна кайра талап тонуп атпайбы, кайра сатып атышпайбы ошо жерди талашып. Ушелекке Мооженге жана Султан деген аким келген, Ленин районунда чымырда фермерский иштептир. Ушу элдердин көзү түшпөсүнчү деп мына мусордун баары төгүп калган наоборот. Эми булар тазалап туруп алабыз деп атат. Туура айтып атасыз. Мен айтайын байке, 70 байке. Мен айтайын деген сөз, мына өзүңөр колдойсуңарбы, колдобойсуңарбы, ушул эфирде жыйынтыктаганча мен айтайын деп атам. Нурлан байке, мен сот көрөм деген Нурлан байке, аты жөнүңүздү бүгүнкү эфирден айттык. Себеби дегенде сиздин аты жөнүңүз, жылыңыз, канча жашта экениңиз жанагы келишимде жазылып турат экен. Ал келишим 70 агайдын колунда турат. Андан кийин азыр деген дагы бир жарым сааттай ушул жерде аксакалдар менен мен турамын. Келип, жолугуп, өзүңүздүн чындыгыңызды айтыңыз. Эгерде колуңузда документиңиз бар болсо, Акназаров М деген кол коюп уруксат берип койгон экен. Ошол жерде ала бер, ошол жерге сала бер деп. Андан кийин деген эми ошол нерсени эгерде мыйзамдуу болсо ошол документиңиз келип көрсөтпөйсүз, мына агайлар турбайбы, эжелер турбайбы, ушул ак өргөнүн жашоочулары күтүп атат мен менен кошо сизди. Мени көрөйүн деп атасызбы? Келиңиз ушул жерге. Сизге да эфир берем. Кайра эфирге чыгам. Эфирден айтасыз. Ак экениңизди, так экениңизди сиз өзүңүз документтерди көрсөтүп, бул кишилер менен талашып көрүңүзчү. Көрөйүн. эки жак бирдей, эки жакты бирдей тартып. Эки жакты мен бирдей тартайын айтып атам. Мен журналистте баланс болуш керек. Эки тарапка сөз беришим керек. Анан кийин деген туура айтып атасыз. Анан кийин деген тетекте туруп алып мен сотко берем деп менин телефонумду издеп Баймановский замашкилериңиз менен отурасыз. Андай болсо тиги мен айла жок, мына ак өргөлүктөр менен эле сүйлөшө берем. Булар кеп сөзгө келип кайра мени чакырып, ыраазычылыгын билдирип, рахмат айтып атышат. Анан кийин деген сиздин айта турган сөзүңүз болбосо эмнеге сотко бересиз? Мен күндүз эфир кылып эже айттым. Ак өргөлүктөр чакырды, ак өргөнүн жашоочуларын таламын талаштым. Ак өргөлүктөр менен соттошуп көрүңүз дедим. Ошо канча көпчүлүксүңөр, силер көпчүлүк менен соттошуп көрсүң анда. Группага келди уже. Ким келет? Ушул бүгүн түз эфирде, күндүз түз эфирде ошол сотто мен сотко берем деген сөздү мына мен ушул бүгүн күндүзү Жергиликте группа. көрүп коюңуздар деп. Көрдүңүздөрбү? Ошо мына ошентип айтыптыр да. Ошону бул Нурлан деген ошол ак өргө эл менен соттошуп көрсүн, соттошо албайт деди. Ошончу дегенде өзү көзүн көрсөтө албайт. Жаш балдарды жөнөтүп коюп атпайбы? Мыйзамдуу кылып эле элдин жерин элге алып берсин, башка экен керек. Болду анда мен жыйынтыктай берейинби? Biz para verelim. Хорошо. Niye veremiyor? Макул эже бара бериңиз. Макул. Рахмат. Эфирди жыйынтыктайм анда эмесе. Эфирде жок. Мен тарта бериңиз, мен өзүм эфирди жабам. Эфирди жыйынтыктайын. Нурлан байкеге айта турган сөзүм дагы бир жарым саат ушерде болот, эжелердин жанында болот. Келиңиз сүйлөшөлү. Элдердин көзүнчө, ушул аксакалдардын көзүнчө сиз менен сүйлөшөм. Келиңиз. Эгерде келбесеңиз, анда отуруп, тетекте отуруп коркутпаңыз, мен сотко берем деп. Мен эч кимден коркпойм. Тим более сизден бир гана Кудайдан коркуш керек пенде. Улукбек Карыбек уулуна менден чоң салам айтып коюңуз. Байлардын сөзүн сүйлөбөй жүрсүн. Айта турган сөзүм ушул, ак өргөгө келип, мондай мусорду чыгарып аткан жерин көрүп, дагы деле контейнерлер турат. Ошону көрүп келдик. Эми
мен ол жерде дағы жарым сағат чок карайыш келиңиз. Чоң рахмат колдон келишинче бөлүшүп таратышып коюңуздар. Себеби дегенде кечеги эфирге чыктым, анан күндүзү чыкты, мен сотко берем деп мен изетип аткандан азыр эфирге чыктым. Ушулардын баардыгын колдон келишинче таратып коюңуздар. Адилет орнош керек. Себеби дегенде Садыр Жапаров президент, Садыр Жапаровдун келишин баарыбыз күткөнбүз. Чындык чыгыш керек, кимдин ким экени билиниш керек. Адилеттүүлүк орноп, акыйкат элге караш керек. Чындыкты коомго жеткирип коюңуздар. Ушул түз эфир бийликке жетсин. Нурдан Орунтаевга жетсин, ошол кол койгон, уруксат берген Акбазаровго жетсин, ошол Нурлан Чоткараевичке жетсин, Улукбек Карыбек уулуна жетсин, Камчак Кудурчаевич Ташиевке жетсин, президентке жетсин, Акылбек Жапаровка жетсин, бардыгына жетсин. Бардыгын көргүлө, мен эчтесе жашырбайм, эч ким менен жашууну жолукпайм, болгондо айтып деп атам. Кийинки түз эфирге чейин аман келиңиз. мен ойлоп калдым. Жана Улукбек Карыбек уулуна сураган эме болсо, бул экөө Боореки адашып калды. Ошондой болуш керек. Айтып атканда ошондой болуп калды. Ошондой болуш керек. Адашып калышы мүмкүн.